Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарындагы Домбута кичи районунан сатыла турган ремонту кооз жакшы болгон 2 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Ош шаарындагы мына ушул Домбута кичи районунда турам. Мен турган көчөнүн аты болсо Масалиев көчөсү. Бул жака сиздер Макаренко Келечек тараптан дагы бул жака жүрүп келсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жакта эски мост, Горбаня жайгашкан. Мына ушул тараптан дагы жүрүп келсеңиздер болот. Бул жакта болсо Макаренканын светофору бар. Ошол светофордон сиздер эски мостту көздөй бул жака 300 метр түз жүрүп келгениңиздерде бул жерде кичинекей магазиндер бар. Ушул магазиндерден өтүп эле мына ушул Узгенская көчөсүнө киресиздер дагы. Ичкериге түз 200 метр жүрүп барсаңыздар, жолдун сол тарабында Узгенская 136 адресине жайгашкан 4 кабаттуу домду көрөсүздөр. Ошол 4 кабаттуу домдун алдына бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге маалымат беребиз. Так достор, бул домдун алдын көрүп атасыздар, өтө кеңири кенен экен. Эң негизгиси домдун алды жашылдандырылган. Паркка дагы жакын. Бул жактарда болсо өзүнүн парковочный местолору дагы бар. Жалпысын айтканда домдун алды кеңири кенен экен. Адреси болсо Узгенская 136, жана сатыла турган квартирабыз болсо мына ушул 4 кабаттуу домдун 1-подъездинде 3-кабатында жайгашкан. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келип калдык. Азыр биз подъездинде турабыз. Подъезддерин көрүп атасыздар, кеңири кенен, ремонттору дагы жакшы. Сатыла турган квартира 104-сериядагы 4 кабаттуу домдун 3-кабатында жайгашкан. Азыр сиздерге колдон келишинче толук маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы чалышып, сүйлөшүп, келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Так, 2 бөлмөлүү квартира, ремонту жакшы. Жалпы аянты болсо 54 квадрат метр. Мына ушул броон эшикти ачып, квартирага кирип келе бересиздер. Ремонт жаңы эле болгон. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Келип эле жашай бересиздер. Так, асты полу паркет, ламинат, дубалдары моющий обой. Сериясы 104 бул домдун. Квартиранын жалпы аянты болсо 54 квадрат метр. Перехожкалары дагы кеңири кенен. Мына ушул тараптан квартирага кирип келе бересиздер. Бул ошондо конок бөлмөсү, өтө кеңири кенен, отоплениялар орнотулган, бүт бардык шарттары бар, бардыгы центральный. Бул жагында балкону дагы бар, айнек терезелери, эшиктери бүт бардыгы мына ушундай пластик. Балкону дагы өзүнчө эле бир чоң комната, кеңири кенен экен. Бул квартира ошондо достор күнгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле сиздердин квартираңыздарга күн тиет. Бул домдун арт тарабы болуп калат. Детский площадкалары дагы бар экен, парковочный местолору дагы бар экен домдун артында. Так, азыр сиздерге мына ушул конок бөлмөсүн жана ошондой эле балконду көргөзүп бердик. Бул жака кире турган болсоңуздар, бул жагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Эшиктерин дагы көрүп атасыздар, хай-тек стилиндеги апыл-бакай болгон эшиктер коюлган, ар бир бөлмөсүндө отоплениялар орнотулган, кышында жакшы жылытат экен. Спальнядан чыкканыңыздарда оң тарапта болсо, мына ушундай кладовкасы дагы бар экен. Полкаларын жасап даярдап коюптур. Керектүү буюм-таягыңыздарды ушул жака кое бересиздер. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так. Документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт экен. Кышындасы дагы жакшы жылытат. Эми 104-сериядагы домдорду билесиздер. Бул жагы болсо санузел, полудубалы кафель. Ремонттору бул жактыкы дагы жакшы. Бул жака кире турган болсоңуздар, кухня. Мына ушундай кухняга дагы атайын размерине ылайыктап жакшынакай кухонный эмеректи коюп койгон, бүт бардыгы калтырылат, газ печкасы дагы бар, жаңы. Мына ушундай. Так, достор, колдон келишинче 2 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик.
Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $47.000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот дейт. Эгерде реальный клиент болсо, үйдүн ээси дагы реально эле жакшы эле түшүрүп берет экен. Сатып аткан себеби бул квартира бош турат экен. Ремонт кылып койгон экен атайын даярдап. Ошол себептен бош турган себебинен сатып атат экен. $47.000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот, кеми болот дейт. Эмне демекчибиз, ушундай шаардын центринен орун алган ушул 2 бөлмөлүү кооз квартираны колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар.